сіздерге біз жардам қылып, мемлекеттен olan салымыңыз болсын деп атабыз. Налог көбінше демесе 80 дүкенді тексерсек, 80 дүкендікі жарымынан көбі чөндөккө кетип атат да. Анан кийин 6 айда бүктөп өткөн, 6 айдан кийин төкпөй коет экен. Ошо менен шылтоолор көп да. Эми налогойда азыр көзөмөлдөгөн эч бир орган жок да. Мурда Тюмпол бар эле, буну АКСтер бар, АКСти алып калды. Алардан бираз налог чочугандан иштеттилер. Эми азыр болсо Даниярыбызды аябай дерский рейдтен кийин чынын айтканда өзгөрүүлөр болуп атат да. Кече шаардын байсасын көрдүк. Аябай сонун Даниярыбызга керек экендигинен биз битен мындай кылдык деди. Биздин арабызда шаардык больницаларда иштеген завхоздорубуз бар да. Аларды башына айткан, битен жакшылайды. Мынакай сиз өзүңүз бар айлык өкмөттү бар өзүңүз күбө болдуңуз. Айлык өкмөт ордунда жок. Дагы ошо көрүнүш болуп атат. Кудай буйрса биз дагы биз иштейбиз. Кудай буйрса ошо бизге райондорго, райондун акимдери менен факс аркылуу жүрөтөстөрү биздин коомдун жетекчилерин бир мен өзүм барып тааныштырып анан чоң иштесек райондон да жардам кылып сиздерге жеңил болот эле да чынын айтканда. Кабинеттер деле бош экен, өзгөндө бар. Кара суу, Кара Кулжа анан Нокатта деле бош кабинеттер бар экен район администрацияда. Ал жактан бирден кабинет берген болсо, чындыгында эле мына АДС биздики Сулайман мырза көп ден соолугуна байланышып келе албай атат, биз көп байланыша албай атабыз. Абдан жакшы болот эле, аябай жеңил болот эле, кичине көзөмөл алып биз иштеп берет элек да максатыбыз. Анан кийин жер боюнча сизге кат жаздык, кечекинде замыңызга кирдик Бакыт акеге. Жер боюнча аябай каршылашып кеткен. Жер сатып, Атамбаев, Жээнбек малынан баштап комиссияда жүргөндөр жер саткан фактылар бар. Биз аны Бишкекке Акылбек Жапаровго камчы кылышкачка кат жазып, Акылбек Жапаровго приемдо болуп, анан кийин бияка келди, мага кат жазган катыбыз, эми бул жагын ал жак прокуратурага өткөрүп кетсе, анан кийин аягында карап көрөбүз. Биз бияка катка көрсөттүк сизге. Эми сиз убактыңыз болсо таанысаңыз, жер боюнча бүгүн абдан жакшы жыйнап туруп атат. Жер адистери боюнча аябай госрегистр жер адистери боюнча өтө эле мындай коррупцияга ушу бенчесинен батып калганда госрегистрге жакшы мындай көзөмөл алсаңыздар, Кудай буйрса акырын бара-бара оңолот. Сиз айтып бердиңизби, жаңы адамдар менен дегенде биз ушунчалык колдойбуз ошоңузду. Биз жаңы адамга биз барыбыз даярбыз, Кудай буйрса. Ушул жерде көпчүлүк сиз таанысыз, сизди тааныгандар бар жок эле диплому бар бизде. Бар жок эле мындай мамлекетинде көңүл каш карабаган салымыбызды кошобуз, жардамыбызды аябыз деген ушул жерде биздин жогорку элдик көзөмөлдүн мүчөлөрү. Анда Анда ассаламу алейкум, урматтуу ушул жыйындын катышуучулары. Чындыгында өткөн жумада биз ошол АДСтин концепциясын кабыл алган чогулуш болду. Ошол чакырган экен бизге, барып ошол жерден биз уктук чындыгында. Эми жаңы бийлик келди, бардыңыздар жакшы билесиздер, туурабы? Жаңы бийликтин талаптары башка, элге койгон шарттары башка болуп атат. Анан ишти башкача алып барылып атат. Биз да мына өзүңүзгө белгилүү болгондой жаңы эле жетекчи болуп дайындалып келдик. Мына 5-6 ай болуп калды келгенибизге. Келип биз да билетилер ушундай коррупция бар экендигинчи. Бирок мынчалык деңгээлдер болбосо керек деп ойлодук эле. Көрсөк бардык эле тармакта ушундай болуп көйгөйлөр толуп калды деп чын айткандачы. Бир таза бир тармак калып атты мына айткандачы. Ошондуктан эми сиздер көмөктөшөбүз деп атсаңыздар, биз колдойбуз. Бирок анан ошол айтып кетчү нерсе эми бардыгыбыз пендебиз да, туурабы? Анан баягы кээ бирибиз бар, баягыда жаман көргөн кишилерибиз бар, же бир өчү алуу тарабында андай иштерди жүргүзбөйлү. Мына Кудайдын астында ак болойлу, андай ишке барбаңыздар. Эгерде мындай кандайдыр бир сиздер менен кастык болсо, андай болсо, аны башка жол менен чечиңиздер да. Себеби дегенде сиздер ошондой маалыматтар бересиздер, бизге эмес, укук органдарга бересиздер. Анан балким ушул таза эле бир адамды укук органдары кыйнап жанагындай кылып сиздердин көрсөтмөңүздөр менен иш алып барып калышы абжелде турабы, ошондой болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен сиздерден суранып кетемин. Эгерде чындап эле бизге жардам беребиз, ушул ак иште берели десеңиздер,
сунушуңуздарды биз кабыл алганга даярбыз. Мынакей берген кандай сунуштар болсо келиңиздер, жеке болсо да кабыл алабыз. Келип айтыңыздар, оюңуздар боло турган болсо. Ана мен суранып кетерим, жанагыдай ушул өзүңүздөрдүн кас болгон кишилерге андай кылбастан, андан көрө ошол чогуу иштешип, ушул коррупцияны акырындап менен жоюлар. Мен башында эле келгенде эле айтканмын, мына коррупция менен жаңы бийлик келип жогору жактан баштады да. Биз эми бул ылдый жагынан баштайлы деп атам да, мындайчы. Туурабы? Ошондуктан анан жана айтып кеттиңиз эми жанагы салык боюнча. Туура биз деле азыр ушул боюнча иш жүргүзүп атабыз. Ошол начальник, райондун начальниктериге азыр сунуштарды алып бердик, биз представительдерди жумуштан алгыла деп атабыз. Себеби дегенде ошол райондордо жакшы салык боюнча жумуш иштери жүрбөй жатат да. Ал жактан билебиз, бирок ага дагы биздин колубуз жетпеген жерлерде сиздер барып ошоңуздар эгерде маалыматтар болсо биргелеште иштешебиз деп мен айта алам да. Андан тышкары жана сиз айтып кеттиңиз бизге кат менен кайрылдыңыз эле, биз 15 күндөн ашып кетип атат депчи. Бизде андай болбосо керек, биз өз убагында эле ушул келген каттарга өз убагында жооп берип атабыз. Себеби дегенде мен келгенден бери көзөмөлгө алганмын бул андайдычы. Анан бизде жанагы санариптештүү болуп, инфодокс деген системага кирип биз азыр электрондук түргө өткөнбүз. Балким ошондой болуп, же болсо катталбай калаган катыңар эми биз ушул электрондук түрдө силерге дагы жооп беребиз. Эгерде ошол сайтыңар болсо, же болсо мындай болсо, бизде андай 15 күндөн ашпайт, Кудай буйруса ал жагын мен өзүм жеке көзөмөлгө алып беремин. Кандай кат менен кайрылсаңар, ошол жообуну биз өз убагында ошол мыйзам негизинде беребиз деп убаданы беребиз ал жагынданчы. Анан эми мына карап отурам, мен бул жерде көпчүлүгүңүздөрдү мага таанысыздар. Себеби дегенде баардыгыбыз иштешпесек дагы көрүшкөнбүз, жүздөшкөнбүз, тойлордо жолугушканбыз, тууганчылыгыбыз бар мисалга, туурабы? Карасам көпчүлүгүңүздөр мынакей илгерки мына союздун тарбиясын алган кишилер экенсиздер мындачы. Көпчүлүк мында жаштар азыр эле көрүнүп атат мында. Демек бул дагы бир жагынан мени кубандырат. Себеби тажрыйба алуусуздар. Жыйында айттым бир жагы тамактанана барсак, бир жагы тамактанбайчы шеге эмне десек, тиги биздин айылдан болот, открытый тур президент Аксаков иштеп атат дейт. Анын санкнижкасы деген бар, ошол эле иштеген жер, тазалык, тиги сездин талапка жооп береби, өтө эле мындай кир болуп кетти. Мына райондо карап суга барсам деле ашканалар. Ушул жагын санаптаса бир жакшы иштеп берсе, мына мен өз ишканамды сиз билесиз, мен ишканама деле мурда барганда акчаны бер, мындай бир букочу жок, мен акчаны берем, дезинфекция кылып бересиң деп койчумун да. Анан кийин шаарда арабанда деле бар жол ушундай да, мындай шашылып башынан акчасына дезинфекция кылбайт да. Ушудан катуу көзөмөл алсаңыз, Кудай буйруса тазалык күчөйт да. Анан ошол эми тазалык боюнча мындай мен ар бир айыл өкмөттөргө керек болсо айтып атам, мен берип атам. Эмне үчүн биз айыл жерде жашаган элдер шаардын элдеринен айырмасы болуш керек депчи, болбош керек. Айыл жерде жашаган элдердин да шарты болуш керек, мына шаардыгындай эле, туурабы? Ошондой кылгыла, биринчи кезде тазалыкты карагыла деп атамын. Мына чындыгында азыр эми район центриге барсак азыр жанагы дүкөндөрүбүз, ашканаларыбыз бардыгы жана тротуарга чейин чыгып кеткен да, мисалы. Азыр ошолордун бардыгын иретке келтирип, жана кызыл линия ушундан өтпөсүн кылып, анан бардыгынын бир сырткы келбеттерди оңдогула деген тапшырмалар берип атабыз. Бирдей кылып тротуарларды жасагыла, адам баса турган жолдорду жасагыла деп атабыз. Арыңарды чапкыла деп атабыз эми. Кечеси айылга барсак, мисалы шаарда кандай боло турган болсо, айылга барсак ham ошондой баягы арык чукурга түшпөстөн ошол жарык болсун деп жарыктандыруу кылгыла деп атабыз, ушуна тапшырма берип атабыз.